урматтуу радио коңшулар, Парламент радиосу күнүн тартибинде программасы менен ободо. Бул жолу өзгөчө бүгүнкү күндөн датасына кайрылган турабыз. Дегенибиз 4 декабрь Манас күнүнө тиешелүү болгон мыйзамдын демилгелендирилги, ошондой эле Манас эпосунун ЮНЕСКОнун маданий мурастардын тизмесине киргендиги дагы өзгөчө мааниге ээ. Ошондуктан биз бул темага кайрылып, болгондо дагы атайын манасчыларды эмес, манас изилдөөчүлөрдү, окумуштууларды дагы эмес, Жогорку кеңештин ичинде иш алып барып, отун, энергетика жана жер казыналарын пайдалануу боюнча комитеттин консультанты, бирок жазмачылык жагынан бир топ китептердин автору Төлөнбай Жолдошовду кабыл алуудабыз. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен алгач. Саламатчылык, мен да силердин майрамыңар менен куттуктайм. Өзгөчө жакшы бир окуя болуп өттү. Дегенибиз сиздин Манас эпосуна арналган бир эмес эки тилдеги китебиңиз жарыкка чыгып, окурмандардын колуна тийип отурат. Ушул китептин мазмуну жөнүндө айтып берсеңиз, себеби китеп бул ыр түрүндө эмес, кара сөз түрүндө мектеп окуучуларына ылайыкталган эң мыкты хрестоматиялык курал окшойт. Рахмат. Эми биринчи кезекте бүт биздин кыргыз элибизди, журтубузду ушундай биздин улуттук символубуз болгон Манас эпосунун күнү менен куттуктаймын. Дайыма биздин Манасыбыз оболоп көккө көтөрүлүп жүрө берсин. Себеби кыргызды кыргыз кылган, атын тааныткан бир Манас болсо, экинчиси Чыңгыз. Ошол себептен Манасты ардакташ, аны бийик көтөрүп жүрүш, аны жайылтыш ар бирибиздин атуулуктагы парзыбыз, адамгерчиликтеги парзыбыз болуп эсептелет. Ал эми мен өзүмдүн китебим жөнүндө айта турган болсом, мен Манас эпосунун Сагынбай Орозбаковдун версиясынын негизинде 5 томдуу эпос өзөктүү романды мындан 3 жыл мурда жазып бүткөнмүн. 2018 жылы биринчи тому чыкса, 2020 жылы 5 том толук бойдон аякталды. Жана бул китептер толук бойдон Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүлүп, азыркы учурда китептер кыргыз мектептен кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары киргизилген. Ошондой эле мен бул китебимди башка элдерге дагы жайылтууга оңой болсун деп, аны өзүм орус тилине которуп, мындан бир жума мурда Манас академиясында бул орусча котормомду дагы бет ачарын кылдым. Жана бүт элибизге, журтубузга тартууладым. Жакшы агай, бул жакшы жаңылык экен. Бул сиз айтып аткан китеп бир гана орус жана кыргыз тилдеринде эле эмес, жалпы түрк коомчулугунда дагы окурмандарга тие турган бир жакшы жаңылыкты угуп калдык. Себеби Өзбекстандын президенти түрк мамлекеттеринин өзүнчө бир антологиясын түзүп 100 томдук чыгарды деген. Ошол 100 томдуктун ичинде сиздин чыгармаларыңыз да камтылыптыр. Бул боюнча да учкай айтып кетсеңиз болобу? Ал кайсы багытка тиешелүү? Манаска тиешелүүбү? Муну мен эми чынын айтсам, өзүм дагы күткөн эмес эле бул антологияга кошулуп калышын. Силер билсеңер керек, 2019 жылы Өзбек Республикасынын президенти Мирзияев өзүнүн жарлыгы менен бүт ушул түрк тилдүү жазуучулардын жана акындардын 1000 жылдан берки жазма биздин адабиятыбыз пайда болгондон берки эң мыкты чыгармаларды, ырларды жана проза түрүндөгү чыгармаларды тандап алып, ошону өзүнчө 100 томдук антология кылып чыгаруу жөнүндө өзүнүн окумуштууларына, адабиятчыларына буйрук берген. Ошол 100 томдук антологияга өзбек адабиятына айтайлы 30 том берилсе, казактарга 20 том берилип, бөлүнүп, биздин кыргыз адабиятына 9 том бөлүнүп берилген. Бул 9 томго демек биздин ушул эң биринчи Алы Токомбаев, Калган Мукай Элебаев сыяктуу залкарт биздин адабияттын иш салуучу негиздөөчүлөрүнөн баштап ушул күнгө чейинки жазуучулардын жана акындардын чыгармалары кошулган. Ошол чыгармага, ошол чыгармалардын арасында менин дагы Манас романынын биринчи томунун котормосу кошулду. Мен аны
мындан 2 жыл мурда белгili өзбек жазуучусу акыны Рахим Карим деген досума ошого которткону берген элем. Ал киши ушул конкурс жарыяланыптыр. Ушул конкурска кыргыз китептерин дагы бериш керек экен, катышпайлыкпы дегенде мен макуланда жөнөтүң деп уруксат бергенден кийин ал конкурска катышып, мына биринчи том романымдын өзбекче котормосу ушул антологиянын 88 томуна жарык көрдү. Өтө жакшы жаңылык болду. Демек, түрк тилдүү элдер дагы окуй алат деп эсептесек болобу же өзбек тилинде гана бул китептин чыгарылышы болдубу? Эми бул жерде азыр антология өзбек тилинде басып чыгарылгандыктан муну өзбекче гана алды. Бирок Шавкат Мирзиёев ушу китепти Самаркандда былтыр ШОС болгондо, ШОСтун саммити болгондо түрк тилдүү президенттерге берип айтты, мен өзүм да аны көрдүм. Ушул китептерди 100 том алып баргыла да өзүңөрдүн элиңерге, өзүңөрдүн жериңерде алтын фондко сактап койгула. Бул биздин элибиздин улутубуздун сыймыгы болсун. Биздин элдер бар, булар дагы ушул китептер калсын. Мүмкүнчүлүк болсо, ушул китептердин баарын өзүңөрдүн эне тилиңерге которуп чыгаргыла деп бул киши айткан эле. Биздин президентибизге дагы ушул 100 томдукту белек катары берген. Эми азыр мен бул ишке азыр мен билишимче эч ким эч кандай деле киришип белсенген жок. Ошого карабастан мен азыркы учурда өзүмдүн китебимди, өзүмдүн эсебимде мына өзбек тилине которткон болсом, азыр өзүмдүн эсебимден эле мен бул китепти түрк тилине которттум, биринчи том. Ошондой эле азыр казак тилине которуп жатам жана ошол учурда муну монгол тилине да которуу иштери жүрүп жатат. Тираждары кандай болот, нускасы? Тираждары тилекке каршы менде эч кандай мамлекеттен колдоо жок болуп жатат. Мен бир нече жыл мына ушу 18 жылдан бери, 5 жылдан бери барбаган жерим калбады. Баардык президенттерге да ошол кезде спикерлер канча алмашушулардын баарына акчалай жардам бергиле, кол кабыш кылгыла десем эч ким эч кандай жардам көрсөтпөгөнүнөн мен өзүм мына кредит алып, карыз алып, мына кыргызчасын 1000 экземплярдан 5000 экземпляр китеп гана чыгарганмын. Ал эми орусчасын болсо мен бар болгон 10 экземпляр гана чыгардым. Демек, акча жок. Сейрек кездешүүчү. Электрондук варианттарын электрондук варианты болсо мен атайын өзүм Эпос, Манас.ком деп атайын сайт ачып, ошол жерге электрондук түрдө өзүмдүн китебимдин кыргызча, орусча, өзбекче, түркчө варианттарын толук ойдон коюп койгонмун. Ким кааласа ошол жерден сатып алса болот. Мындан тышкары мен күн сайын YouTube каналында, Facebook, Instagram, TikTok, Одноклассники сыяктуу эң мындай көрүнүктүү социалдык тармактарда күн сайын ошо Манас эпосу жөнүндө айтып берип, ушу китебимден үзүндүлөрдү окуп берип жатам. Орус жана кыргыз тилдеринде кетип баратат бул көрсөтүүлөр. Орус тилиндеги көрсөтүүлөр көбүрөөк эл уксун, көрсүн, биздин Манасыбызды билсин деп, аны дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен мен азыр коштоп жатам. Өтө сонун жаңылык экен. Адатта манасчылык өнөр бул аян аркылуу келет. Ошонун негизинде айтып калдым дешет манасчылар. Сиз романды жазуу кандай бир себептерден улам келип чыкты? Муну мен өзүм айткандай, мен өзүмдүн ошол кездеги депутатым Азизбек Атакович Турсунбаев ушул китеп эмес киносценарий жазбайсыңбы, мүмкүнчүлүк бар болбосо биз Манасты дагы тартып беребиз башка бирөөлөргө дегенден муну жаза баштаган элем. Бирок кийин мен биринчи томду алып барганымда мен билим берүү министрлиги мындайча буквально айтканда кууп чыккан эшикке. Бул биз сага сенин китебиңдин бизге кереги жок. Биз муну мен айттым, муну китептерди мектептерге тараткыла же болбосо жок дегенде ушу мектептерге алгыла деп районолорго кат жөнөтүп коюңуз. Районолор ансыз китепти албайт экен десем, ошол кезде зам министри бар, эми атын айтпай эле коеюн. Ошол аял мага бул китепке эч кандай биз сага уруксат бербейбиз, бул сенин жеке чыгармачылыгың, мына бизде 9 томдук эпос турат, ошону
таратканга гана жайылтканга биз милдеттүүбүз деп кууп чыккан. Ошондон кийин менин духум түшүп калып, анан таптакыр эле китепти жазбай эле таштап коеюн дедим. Мен юридический эле китебим жазайын десем, мен түш көрдүм. Түшүмдө бир жерге барсам, мына өзүнө төкөлдөштү картинга кетип баратсам, бир туңгуюк жерге барып калыпмын. Алдымда карасам, тупикке барганда ал жерде жалаң чөөлөр менен тосуп алыптыр. Бул чөөлөр мени жеп коет экен деп коркуп кетип, жанымда бир короо бар экен, ошого кирип кетсем, карасам ал жерде жык-жыймак каршылар туруптур. Мен айттым, эми кайра качайын десем, жанымдагы кирген коргон эшик чоң адам бою болуптур, штакеттик адам бою болуп, зым менен чырмалып, тикен зым менен чырмалып тосулуп калыптыр. Чыга албай калып, коргондун ичинде калып, эми мен болду. Ушул жерде каршылыкка жем болот экен десем, ошо кезде жооп кийимчи, колуна найза кармаган Чубак баатыр кирип, мен колумдан жетелеп, ошол жерден алып чыгып кетти. Анан ошон чыгып баратсак эле бир мезгилде Бишкекте жүргөн жаныбыз Москванын Арбат көчөсүнө чыгып, анын Арбаттын бүтүшү Тверской көчөсү деп коет, ошол жердеги Дом книги деген чоң магазин бар, дүкөн. Ошонун жанында чыккан экенбиз. Ал жерде карасак, Манас баатыр 40 жороз аскерлери менен мени кыйкырып, Төлөн эсен аман келди деп тосуп алышыптыр. Ошол жерде Манас баатыр да 40 жороз да мага бата берген, ишиңе ийгилик болсун. Ошондон мен ойлоп калдым, чындыгында эле бул туура эле иш кылып атат окшоймун. Бабам мага батасын берди окшойт деп, анан ишенбей экинчи том жаза баштадым. Анан дагы китептин жарымы бүткөндөн кийин дагы бир түш көрүп калдым. Түшүмдө карасам, талаада кетип баратсам, бир боз үй турат. Боз үйгө келсем, чийирден эбиз Бакыт өлөт, дагы 2 аял турган экен. Боз үйдүн ортосунда бир дөңгөчтө дүмүрдө себет болуп, себет ичинде бир жылаңач бала жатыптыр. Анан чийирденем, мен ошо баланын жанына алып келип айттым, мына балам Төлөн, Манас баатыр төрөлдү, эми ушуну чоңойтуп, ушуну адам кылып, элдин керегин жеткизиш экөөбүздүн милдетибиз деп. Деген анан ойгонуп кетти, туура эле кылып атат окшойм деп, дагы китеп жазып бүтүргөндөн кийин анан 3-чү жолу түш көрдүм. Түш көрсөм, мына Оштун Сулайман тоосунун жанында турсам, күн чыгып жаткан мезгилде, күн чыгышта мага 3 атчан чаап келишти. Чаап келгенде карасам, бири Бакай, бири Кошой, үчүнчүсү Манас баатыр экен. Алар мага, балам, жакшы иш кылдың, ушу китепти жазып бүтүрүң, ишиңе ийгилик деп, анан үчөө тең мага бата беришти. Бата бергенде анан кийин мен эч кандай мындай адамдардын жаман сүйлөгөнүн башкасына карабастан, ошондон кийин толук ойдон күйүү менен китептерди жазып келаткан кербезим. Өтө сонун. Бул китепти мына башкасын айтпаганда да сиз айтып атасыз, колдоочулар аз болду деп. Бирок эң негизгиси Манас пропагандалоо боюнча иш алып барып аткан Манас боюнча атайын өзүнчө уюм бар экен. Ошол Илимдер академиясынан сырткары турган Манас академиясы деп аталабы? Ошолор тарабынан өттү окшойт, бул жолку презентацияңыз. Да, бул Манас академиясы мурдакы жетекчиси. Мен аны менен ишишейин десем, бир аз экөөбүз тил табыша албай калып, аны мен таптакыр барбай койгондум. Ал кезегинде өзү көпчүлүк манасчыларга нааразы болгон кишилер. Азыркы мына Манас академиясынын президенти таланттуу Бакчиев аябай мыкты, ушу Манас үчүн күйгөн, кыргыз үчүн күйгөн жигит экендигин көрсөтүп, мен буга барып ушундай Манас презентация кылайын деп жатсам десем, дароо макул деп туруп, мына 28 ноябрь күнү презентацияны өткөзүп берди. Азыр мен көрүшүмчө, байкашымча, ушул Манасты пропагандалоо боюнча Бакчиев аябай жакшы иш кылып жатат. Мына эми китептин мазмунуна келе турган болсок, мисалы мен буга чейин дагы YouTube каналда Каныбек Иманалиев тарабынан жазылган Саякбай деген китепти мисалы Манас темасында окудум. Андан сырткары азыр Бектур Исаковдун дагы китебин угармандарга сунуштайын деп турам. Анда ар бир класста окутула турган Манастын өзүнчө тематикалары бөлүнгөн да. Ошол жерде мисалы Каныкейге кандай себептен жолугуп калган? Манас мисалы ага чейин 2 жубайы болуп, бирок Каныкейге үйлөнөрдө биринчи сиз айткандай Чубак жөнүндө сөз болуп калды. Чубак ошол Бухарага барганда, анан кийин Каныкейди көрүп келип туруп, анан Манаска сунуштайт жери бар го. Анысыкандай сиздин вариантта
кандай деп айтылды ушул жер, кантип сүрөттөлөт? Мен Бектур Исаковдун жазган окуу куралына таянып айтып атам да. Сиздикинен бир бул бизде азыр классикалык эсептелген Манастын 3 варианты алдым таланталы бакчы айтканда версия деп аташ керек деп атат. Ушу 3 версиясы бар. Бул Сагынбайдыкы, Саякбайдыкы жана Жусуп Мамайдыкы. Булардын бүт негизги канвасы, негизги окуясы Манас боюнча бирдей болгону менен, бирок алардын өзүнүн өзгөчөлүктөрү дагы бар. Мына сиз айтып атасыз, Саякбайдын вариантында Чубак барып көрүп, Канекейди андан кийин Манаска сунуштат деп жатасыз. Ал эми мен Сагынбайдын варианты боюнча жазганда, анда Манас Алмамбеттин сунушу боюнча Алмамбет эки аял тең начар чогол экендигин көрүп, сен жакшына катын алгын, сенде эр жигитке жакшы аял керек дегенинен, бул Манас өзүнүн атасы Жакыпты кыздарды издетүү үчүн, жакшы кыз табуу үчүн жөнөтөт. Ошондо анан Жакып муну таап келет. Бирок негизгиси бүт бардыгы Саякбайда дагы, Сагынбайда дагы негизги мындай ою, негизги лейтмотиви бул Манаска биринчи эки аялы буга татыксыз экендигин себебинен аялды издегенге мажбур болду деп айтылган. Мисалы, ошол эле учурда Канекейди 12 кыздын кенжеси деп айтат эмеспи? Ал эркекче кийинип алып, жанагындай өзүнүн баатырдык сапаттарын да далилдеп койгон үчүн ушундай улуу инсанга тең келе турган зайып деп табылса керек да. Анан кандай деп айтсак болот? Мисалы, бир эле учурда Темиркандын кызы Канекей Санрабига деп айтылат. А бир эле кезде Каракандын дейт. Ушул жер кантип чечмеленип кетсе болот? Бул эми чындыгында Саякбайдар эле, Сагынбайдар эле, Жусуп Мамайдар эле Канекейдин атасынын аты Темиркан өзү. Темиркан болот. Бирок бул киши кара жүздүү киши болгондуктан, бети кара тору болгондуктан муну Карахан деп да атап коюшкан да. Ошон үчүн муну эки аты менен айтса деле бул тарыхта калган. Бири Каракан, Сани Рабиганын атасы Карахан, экинчиси болсо Темиркан деп. Сани Рабига дагы бул өзү аты Сани Рабига болсо, муну никесин кыйгандан кийин ошол жерде турган тажиктер биз кызыбызды кандын никейине бердик, эки дүйнөдө тең биз күбө болобуз дегенде, кандын никейинде кызыбыз дегенде Түркөй кыргыздар келинибиздин аты Канекей Турбаева деп, Сани Рабига деген чүбүз Канекей Турбаев деп, ошондон кийин кылымдарга энебиздин аты Канекей болуп калып кеткендей эле Темиркандын аты дагы ошон үчүн Карахан болуп калган. Өтө сонун түшүндүрмө болду. Анан Канекейдин бир гана баатырдык сапаты эле эмес, ошондой эле аялдык өзгөчө уусчулугу, жанагындай шыпа издеп таапчылык дебесек да, канчалык бир деңгээлде ушуга жакыныраак сапаттары болгону, мисалы көз каман жанагынтип Манасты ууландырган учурда 41 күн өзүнчө жашыруун дарылаган жерлери бар го. Ушу сыяктуу дагы кандай өзгөчөлүктөрдү мисал кылып айтып берсек болот сиздин пикириңиз? Бул жерде бүт баарынын эмес, Манастын өзүнүн да оозун ачырган эпизод болгон. Ошондо Манас айткан: эгерде деген мен тирүү калсам, сенин үстүңө деген Канекей экинчи мындан кийин катын албайм, түбөлүк сени менен жашаймын, түбөлүк сени менен бирге боломун, сага мында алайып карасам, эки дүйнөдө мыкты болбой, эки дүйнөдө тең ташталып чыксын деген эпизод болгон. Бул эмне? Бул Сагынбайдын варианты боюнча айтып жатам да. Бул демек Манас чоң казатка, Бейжиңге аттанып жатканда Канекей энебиз ушул Манастын өзүнө жана 40 чоросуна атайын кийим даярдаган. Жоо жарак бүт баарын даярдап, ушу ат үгүлүшү мындайча айтканда байпагынан баштап жазгы, кышкы кийимдерине чейин толук ойдон даярдап бергенде, аттыгына чейин, жабдууларына чейин даярдап, ар бир чоросуна, 40 чоросуна Манастын өзүнө бергенде, ошондо бул анын ушул буюмдарды кандай чеберчилик менен, кандай мүшкүл менен, акчасын аябастан, дүнүйөсүн аябастан ушундай
ушу күйөөм эсенаман ушу сапарга барып келсин, ушу анын чоролору суукта тоңбосун, ысыкта күйбөсүн, кыйналышпасын, жоо сайса ок жебесин, кылыч жапса кылыч өтпөсүн деп ушундай чеберчилик менен эң мыкты уздарды, эң мыкты шеберлерди, эң мыкты темир ustaларды алды бүт барып жасаткандыгы ушуну анын мындай кандай күрөш үчүн да, эли журту үчүн да күйгөндүгүнүн, кандай ушу кыргыздын келечеги үчүн күйүп чыккандыгы, жан тарткандыгын көрсө, болбосо бул энебиз тажиктин кызы болгон. Тажиктин кызы болгонун Семетейди да кийин бул тема улантылат, тажиктин кызы болсо Манаска тийгенден кийин бул өзүн анык кыргыздын кызымын деп туруп, кыргыз үчүн колундан келген бардык аракеттерди жасап, өзүн анык нукура кыргыздай алып жүргөн. Өтө сонун, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти, бирок китеп боюнча, жалпы эле Манас темасы боюнча айта берсек, сөз кени түгөнбөйт дегендей, сизге дагы бир жолу чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы, атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Демек, урматтуу радио угармандар, мына өзүңүздөр күбө болуп уккандай, Жогорку Кеңештин аппаратында кызмат иштеп, өзүнүн негизги адистиги боюнча юрист экендигине карабай, колуна калем алып, болгондо дагы улуу кыргыз элинин кенчи болгон Манас темасына кайрылып, роман түрүндө окуучуларга хрестоматиялык окуу куралын тартуулап отурган Төлөнбай Жолдошев менен жолугуша алдыңыздар. Парламент радиосу менен бирге болуңуздар.